залдын ачылганына 2013 25 декабрда ачылган. Муну залдын демилгечиси өзүмдүн атам Байшериев Рахат Мухаммедиевич деген атам өзүмдүн. Бул залды инибизге салып атканында жайында Бөөдө Кыргызстан кайтыш болуп кеткен инибиз. Инибиз Кыргызстандын 16 жолу уткан, самбадан 2 жолку чемпион, дзюдодон 2 жолку чемпион, самбадан 16 жолу чемпион болгон инибиз. Бөөдө Кыргызстан кайтыш болуп кеткенден кийин бул залды бүтүрүп, ушул залга тренерлик кесипке келдик. 9 жылдан бери тренербиз. Инимдин элесине быйылкы жылы былтыр өтпөй алган. Быйыл 9-чу турнирди өткөрөлүп атабыз. Бул турнир Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россия мамлекеттер арасында өтөт. Быйыл дагы келебиз деп атышат. 4 мамлекет өзүнүн макулдугун берди Рахатбеков турнирге келгенге. Бул залда азыркы маалда 3 чемпион республики, 1 призер республики тренировка кылып атат. 1-июнда Өзбекстан Ташкент шаарына жолдомо алдык. Ошо жолдомо алып, ошо жака дайынданып атабыз азыркы күнү. 18 майдан баштап тамчы кара көлгө, тамчы айылына барып, учебный сбор өтүп келебиз. Ошого демилгечи болуп аткан бул биздин өзүбүздүн залдын директору Байшериев Рахат. Бул залдын тарыхында Ашкабадта өткөн жабык Азия оюндарынан Абдылдабек кызы Айткүл деген 48 килограммда 2-чи местаны жеңген. Ошол эле жылы Ташкентте Азиядан 3-чү орунда багындырган кызыбыз. 2019 Келдибаев Руслан 3-чү мест алып келген Азиядан. Ушул окуучуларым менен сыймыктанам. Ушул окуучуларым кийин өз балаларым маалы келгенде ушу кыргыз элинин бир керегине жараган жигиттерден болушун каалайм да. Мамлекет жактан международный турнирлерге каралбайт акча. Только бул официальный деп коет. Ошондо чемпионат Азии, чемпионат мираларга, чемпионат мирге гана каржыланат. Азияга болсо ар бир окуучу же болбосо агайлар ар кайсы жактан издеп, демөөрчү издеп жүгүрөбүз. Бул биздин самбо не олимпийский вид спорт, не олимпийский вид болгондуктун себебинен каржыланбайт да бизгечи. Анан Кудайга шүгүр былтыркы 2020 жылы биздин менин өзүм досум, городской кеңештин депутаты Рыспай Аматов деген досубуз жардам берип, ошол себеп менен учуп барганбыз. Атак мындай кенедей же Казакстанга быйыз, же Өзбекстанга, ушуга биздин өзүбүздүн директор Байшериев Рахат каржылайт да. 60 окуучу дайындадым. 60-ынан 10 кандидат мастера спорта, 2 кандидат мастера спорта по дзюдо, 4 мастер спорта дайындадым бүгүнкү күндө. Ошол 9 жыл аралыгында канча деген таланттуу балдарым ошол спортто чыштап, жумушка байланыштуу кеткен балдарым бар. Мен спортко келгениме 7 жылдан ашуун убакыт өттү. Спортко келгениме себепкери болгон бул өзүмдүн атам. Ошо 7 жыл мурун спортко барып тренировка кылып катыш дегенде ошол
Рахатбеков спорт клубуна Руслан деген досум аркылуу келгем. Ошондон бери самбо күрөшү боюнча ошо машыгып келатам. Самбо бул эми башка күрөштөргө дагы барып көрүп, телевизордон көптөгөн эмелерден көрүп жүрдүм. Билбейм, эми самбо спорту мен үчүн жакты, мага жакты да. Ошо самбо күрөшү мен кандай десем, көңүл жүрөгүмө менин эмеме тандоомо туура келди да. Ийгиликтер бул эң биринчи медалим 2015-жылы бул Бишкек шаарында өткөн шаардык мелдешинде 3-чү мессаны ээлегем, эң биринчи. Андан көптөгөн тренировкалардын, көптөгөн машыгуулардын натыйжасында бул 3 жолку чемпион Кыргызстан болдум. Көптөгөн международный турнирлердин жеңүүчүсү жана байгелүү орундардын ээси болдум. Алардын ичинен медалдардын эң эле 7 жыл аралыгында жетишкен немелерим бул 7 жыл ичинде 50дөн ашуун медалдарга ээ болдум. Ошонун эң эле ийгиликтүү болгон медалин алып келдим. Бир эле Сербия шаарында өткөн 2020-жылы Сербия шаарында өткөн дүйнөлүк чемпионатында 2-чи орун. Бул спорттун мага жакканы өзүңдү коргоп, самбода айтылгандай самооборона, көчөдөн өзүңө тура алгандай болуп, бул залдын өзүнүн международный турнири өтөт жыл сайын Рахатбеков Бекболотто. Ошол турнирдин 7 жолку чемпионмун. Тилегим бар ошо мидин чемпион болуп, Азиянын чемпиону. Ошону орнотойн деп тренировка отурум. Бул медальдардан тышкары медальдарым бар. Жалпы 91 медалим бар. Мен эле биринчи жолу келгенде мындай көрүп отургам да. Анан кийин жаккандан кийин тренировка кылып баштагам. Мен 7 жашымдан баштап Куран окуганды үйрөнгөм. Ушул жерден үйрөнгөм. Биякта байкелер намаз окуйт. Бир күндө 3 жолдан Куран окуйбуз. Эки миң 13-жылдан бери ушул самбо түрү менен машыгып келем. Мен өзүм Кудай берген район тарапта жашайм. Ошол Киркомстром 42-чи орто мектебинде окугам. Ошол жакта биздин агаларыбыз болгон Рахатбеков Бекболот агабыздарды көрүп чоңойгон балдарыбыз жана ошолордун аркасы менен тренировкага кызыгып келгенбиз. Себептерге байланыштуу бир кырсык болуп кеткенинен ошо Рахатбеков Бекболот агабыз дүйнөдөн кайтып кеткен, ушул залды курам деп жатып, анан ошол биздин залыбыз жабылып калганын аркасынан ушул залга келип, тренировканы баштап, машыгууларды кылып, ушул күнгө чейин келгенбиз. 2016-жылдан бери республикалык деңгээлдеги мелдештерде ийгиликтерди жаратып келатабыз. Ушул себептерге байланыштуу кичине кырсыктап калып, биз дагы 2021-жылы күрөшө албай калдык. Так, 2019-жылы Азия биринчилигинде 3-чү орунду Кыргызстандын атынан барып багындырып келгенбиз. Индия, Нью-Дели шаарында. Келечектеги жаш өспүрүмдөргө берчү кеңешим бул талыкпас эмгек. Ушу эч бир самбо келгенден баштап ушул өзүңөргө цель койгула дагы ошол целиңерге жетмеген сайын артка кайтпагыла деп кеңеш бермекмин. Сык суук болот, ал жашоодо, турмушта дагы болот. Ошон үчүн андай нерселерди жаштайыңардан түшүнүп алсаңар эң жакшы нерсе болот. Ошон үчүн
кырсыктар болот, травма. Физкультура лечит, спорт калечит деп коет. Ошон үчүн спортко келгенден соң артка кайтмай жок деген түшүнүктү өзүңөргө алып алсаңар эң бир чоң ийгиликке жетчү, Кыргыздын желегин желбирете турган инсандар чоңойот деген чоң үмүттөмүн.